Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Биз алдыда миграция темасы боюнча маек курмакчыбыз. Ал эми биздин суроолорубузга коомчулукту бириктирүү коомдук уюмунун облустук координатору Усупова Динара Эриковна, Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Арунов Төрөбек Абдыразакович жана улуттук Кызыл Ай коомунун Нарын облустук өкүлчүлүгүнүн башчысы Жолдошбеков Максат Жолдубаевичтер жооп беришмекчи. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Саламатчылык. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк мигранттардын укугун коргоо күнү. Мигранттардын өлкө үчүн ролу кандай? Ушул багытта. Эми жалпы ушул миграция жөнүндө айтып кетсек, миграция адам баласы жаралгандан бери тарыхында болгон. Аны азыркы учурда болсо ушул баягы глобализация, 21-кылым миграция көп өлкөлөргө аябай чоң мааниге, ошонун ичинде Кыргызстан үчүн. Биринчиден, миграция бул өзүнчө бир экономиканын сектору болуп калды да. Себеби биз мигранттарды экспорттоочу мамлекет болуп калдык. Биз баягы ичибизден баягы кандай десем, баягы өндүрүлгөн товарларыбыз аз болгонго байланыштуу биз болгон азыр мигранттарды чет жакка жиберип атабыз да, биздин мигранттарды, биздин жарандарды. Анан ал мигранттар болсо башка биздин коңшу көбүнчө өлкөлөргө, Казакстан, Орусия жана Туркия мамлекетине барат. Ошондой эле Европа мамлекеттеринде жана акыркы учурда АКШга бир кичинекей агым бар. Ошол жактан каражат таап, иштеп, мындайча айтканда бүгүнкү Кыргызстан үчүн миграция бул эмгек миграциясы болуп атат да. Анан тапкан каражаттарын өз өлкөсүнө жиберип, үй бүлөлөрүн багып, мындайча айтканда Кыргызстандын экономикасын багып атышат да. Анан эми бул миграциянын ролу биздин экономикасында социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө абдан зор болуп атат. Жана айтып кетпедимби, өзүнчө бир экономиканын сектору болуп калды депчи. Эми бул ушул азыркы болуп аткан нерсенин дагы экинчи жагы дагы бар. Бул кайта эле көп көйгөйлөрдү жаратууда да. Мисалы, ошол эле биздин Россияда эле болжолдор менен 600 миңден 900 миңге чейин эмгек мигранттар иштейт деп атат. Кыргызстанданчы кээ бирөө ошол үй бүлөсү менен кеткен, кээ бирөөсү үй бүлөсүн таштап кеткен, үй бүлөсүнүн балдарын таштап кеткендер бар. Анын артынан болсо баягы ал социалдык көп көйгөйлөрдү жаратууда. Мындайча айтканда көп балдар кароосуз калып атат, же толук кароону ала албай атат. Мисалы, чоң апа, чоң энелерине, тайата, тайэнелерине таштап кеткен учурлар көп болуп атат. Башка туугандарына таштап кеткен учурлар көп болуп атат. Мындайча айтканда анын артынан көп балдар баягы кандай десем, ата энеси жок өсүп калып атат да. Ата энеси болсо эми баягы ошол жумушсуздуктун артынан чет жакка кетип атышат. Ал болсо ошол балдар кароосуз калганда ар кандай эми тилекке каршы үй бүлөлүк зордук, зомбулук маселеси чыгып атат. Ошол балдар ал жерден курмандык болуп калып атат ошол үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун. Кайта эле биздин ушул чет жакта жүргөн мигранттар өзүлөрү ар кандай тияктан укуктары бузулуп, укуктары тепселенип, адам укуктары тепселенип, көп ар кандай бир учурлар болуп атат да. Анан эми бул айта берсек сөз түгөнбөйт. Миграция деген чоң көйгөй катары да карасак болот. Ошол учурда эми биз азыркы учурда мына Кыргызстандын бир кандай десем, экономикасынын бир сектор болуп калды десем болот да. Эми ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору кандай? Кандай чечсек болот ушу? Мен айтып кетейин, ушул миграциянын көйгөйүн чечиш үчүн биздин аябай аракетибиз көп. Биз деген бир мамлекетибизде долбоордун алкагында борбор ачканбыз. Борбордун ичинде биз миграция кеткен мигранттарга даярдоо боюнча жардам беребиз. Мисалы, документтерди кандай жазыш керек, кимге документти кимге тапшырарын, легалдуу системаны кандай билиш керегин, чыгаардын астында кимге кайрылат.
чыгаардын астында бала чакасын кимге таштап кетерин, алардын мигранттардын укугун өзү ким коргой алат деген вопростор боло турган болсо, ошолордун баарын контакт беребиз. Биз деген негизи мындай да бир долбоор деп атпайбы, ошо долбоор деген каржылаган Франция Каритас. Бул долбоорго 4 мамлекет кирет: Россия, Кыргызстан, Өзбекстан жана Армения. Анан бул долбоордун алкагында биз дайыма мигранттар бизге кайрыла турган болсо, алардын ар кандай вопростор боло турган болсо, биздин коллегалар бар ошол мамлекеттерде, алардын контакттарын беребиз. Андан сырткары бияктан калган мигранттардын үй бүлөсүнө көп эле жардам беребиз да. Аларга алар жардам бергенибиз, биздин партнер бар, партнерлор менен чогуу иштешебиз. Алар деген биздин соц работники, соц педагогдор менен чогуу иштешебиз да. Булардын механизм болсо, жергиликтүү ар бир аймагыбызда местные советы деген бар, малые общественные советы. Ошолор менен выявление мигранттардын семьяларын ошону издөө боюнча, алардын айыл өкмөттөр менен чогуу иштешип, мисалы социальный паспорт боюнча иштешебиз. Биздин ошол аракетибиз аябай көп. Ойлойм да, ошол биздин борборго мигранттар кете турган болсо, ушундай чечим кабыл ала турган болсо, сөзсүз биздин миграция борборуна келип, маалымат алып кетсе, биз консультация берет эле, кимге кайрылаарын, кимге бараарын, анан дайыма мындай чогуу иштешкенге аракет жасайбыз. Дарегиңизди толук айтып койсузбу, ушу эфирде көрүп аткан теле көрүүчүлөргө кайсыл жерде жайгашкансыздар, байланыш телефондоруңуздар болсо, аны да айта кетсеңиз болот. Ооба, аны ошол бизге кайрыла турган мигранттарга биз толук консультация бере алабыз. Бизге даяр өкүлеттер бар, приложениялардын баарын үйрөтөбүз. Андан сырткары болсо, бияктан калган семьялар менен аларга да жардам берип, мындай чогуу иштешебиз да. Төрөбек Абдыразакович, ушу сиздер тарабынан жалпы эле мигранттарга кандай көмөк көрсөтүлөт? Негизинен мына саламатсыздар. Биринчиден жана Максат мырза айтып кетти, ушул азыр миграция процесси бул биздин эгемендүүлүктү алгандан берки процесс болуп келатат да. Бул биз эми мунун экономикалык жагы дагы бар. Бир себеби мисалы бизге кайрылганын негизги бөлүгү бул жумушсуздук да. Жумушсуздук маселеси ошол мигранттарды эмгек миграциясына кеткенде түрткү берет да. Анан эми биринчи кезекте бул бизге иш издөөчү болуп кайрылган, ошонун ичинде биз сыртка чыгып эмгектенип келет элек деген мигранттарыбыз болду. Бул көбүнчөсү жана эмгек мигранттар да. Биз бул биринчи кезекте бул кеп кеңеш берүү да. Ошол борборго жиберебиз. Бул азыркы ушул Нарын шаарында, анан Нарын районунда ачылган борбору, миграция борбору, ушулар менен иштешип атабыз. Булар эми коомдук уюм болгону менен булардан баягы консультация алып, кайсы мамлекет кандай чыгуу жолдорун неме кылат. Андан тышкары биз тыгыз жанагы межведомственный бул жанагы мамлекеттик миграция кызматы менен иш алып барабыз. Алар негизинен кайсы мамлекеттен алардын астында да борборлор бар, жумушка орноштуруу борбору. Ошолор бизге керектүү ошол суроо талап болгон мамлекеттерден баягы иш оруулар боюнча маалымат берет да. Биз ошону ошол жумуш издешип келүүчүлөргө биринчи кезекте маалымат беребиз. Кандай чыгыш керек, кандай туура документтер толтуруп кетиш керек. Андан тышкары ошол кандай Россия Федерациясында болобу, же болбосо Казакстанда болобу, же андан ары Турция, ошолордо кандай жумушчу орундар бар, кайсы багыттарга барып өз эмгек кылып келе алат деген боюнча маалымат беребиз да. Мындан көбүнчөсү бизде Россия Федерациясына агым көп болгондуктан ошол жактан көбүрөөк келет вакансиялар, аяктан баягы ошол миграция кызматы аркылуу келет да мунун баарысы. Биринчи кезекте ошол. Анан экинчи бир багытыбыз бул көбүнчөсү кесиби жоктор кайрылып калат. Ошолорду биз жака кесиби жок кетпеш үчүн атайын кыска мөөнөттүк курстарды уюштурабыз аларга. Ошо кыска мөөнөттүк курстардан өтүп, анан баягы кандайдыр бир документ алып кетүүсүнө шарт түзөбүз да.
Анан азыркы миграция бул только тышкы миграция дагы эмес, ички миграция да күч да. Мисалы нарын областынан башка Чүй областына же башка регионго, көлгө ошол эле кеткен көбүрөөк кетет да. Мисалы сезон учурларында көбүрөөк чыгышат мигранттарчы. Анан ошондуктан аларга дагы ошол кандай жумушка багыттагы иштерди жүргүзсө болот, ошол боюнча да маалымат берилет да. Анан эми азыр көйгөй мына быйылкы жылы көбүрөөк болду мигранттар үчүн, анткени бул пандемия болуп баягы Россия Федерациясына барып иштеп келип аткандарга бияка келе албай кыйналышты. Андан тышкары бияктан келип алып баягы какой-то бир сезондо иштеп келебиз дегендер чыга албай, ошол эле бул область аралык миграция дагы иштерге дагы мындай немете түштү. Ошондо азыркы кезекте ушул мигранттарга жумуш орду менен камсыз кылуу, ошолорго жумуш таап берүү маселеси аябай оор болуп атат. Бирок ошол карабастан мамлекет тарабынан аракеттер жүрүп атат, бирок ошол маселе азыр орчундуу болуп атат да. Сырткы миграцияга чыгып аткан мигранттарды атайын каттоодон өткөрө турган органдар бар да, атайын каттоодон өтүп кетишеби же так саны белгисизби? Азыркы кездеги ошол эң көйгөйлөрдүн бири ушул миграциянын учетунда, мындайча айтканда, каттоо системасынын механизми жогу дагы бул дагы бир чоң маселени жаратат да. Ооба, туура жанагы миграция кызматы аркылуу чек араны кесип өткөндө бул ал бар. Бирок эми ал жерде мигрант ал же мигрант эмеспи деген маселе да. Бирок азыр биздин министрликте дагы неме түшүлүп атат, жанагы маалымат системасычы. Ошого кирип атышат, ушул эми ал көбүнчөсү келген мигранттар боюнча маалымат алынуу. Эми азыр бүт жанагы өкмөт тарабынан түндүккө кирип, бүт азыр цифровизация болуп атпайбы, саналиптештирип ошол маалыматтарды анан ойлоп атабыз ошо миграция, мамлекеттик миграция кызматы ошол багытта да иш алып барып атат депчи. Максат Жолдубаевич кошумчалап кетесиз? Эми мен баягы коллегаларым айткан ой пикирлерге кошулам. Анан бул жерден миграция маселесин кантип чечиш керек деген суроо бул абдан чоң суроо. Бул глобалдык суроо. Мындайча айтканда, ал үчүн биздин мамлекет күчтүү болуш керек. Мамлекет күчтүү болуш үчүн миллионго чукул биз жумуш орундарын Кыргызстандан ачышыбыз керек. Эми азыркы учурда тарыхый себептери менен байланышкан, географиялык себептер менен байланышкан себептер бар. Биз муну баягы азыркы учурда чече албайбыз да. Анча жумуш орун тилекке каршы кыска мөөнөттө баягы акыркы бир 3, 5, 10 жылдын ичинде мындай чече албайбыз бул маселени. Биз эми болгону ошол миграциянын кесепеттерин кичине мына жумшартуу максатында ошол биринчиден миграцияга кетип аткан биздин жарандарга жардам берүү, ал жана алардын потенциалын жогорулатуу үчүн мына Төрөбек Абдыразакович айтып кеткендей окутуулар жүргүзүп, укуктук жардам берип, Динара Эриканын айткандай. Анан бизде дагы ошондой долбоор бар, жанагы жумушу жок айымдардын потенциалын жогорулатуу деген. Ошо долбоордун аркагында жанагындай кыска мөөнөттүк мисалы шия курстар бар. Баягы мигранттын, потенциалдуу мигранттын өзүнүн мындай кандай десем, эмгек рыногунда атаандаштыгын жогорулатуу максатында баягы квалификациясы болсо ал жакшыраак жумуш табат деген ойдобуз да. Анан ошон үчүн ошол долбоорду ишке ашырып атабыз. Анан экинчи жагы тияка баргандан жана башында да айтып кеттик, биздин мигранттар ар кандай бир жагымсыз акыбалда калып калган учурлар көп болуп атат. Кээ бирөө документтерин жоготуп ошол жактан мына колчулукта калып калган учурлар болуп атат. Ошол учурда ошо биздин улуттук Кызыл Ай коомундагы өнөктөштөр менен бирдикте жанагындай мисалы жакында эле ошол Казакстанда бир ата биздин ошол ат башылык туугандарын издеп таап, биздин уюм аркылуу анан аны тияктан биздин коллегалардын жардамы менен границага чейин алып келип, ал жерден туугандарды табылып, ошо өткөрүп берди да. Биздин атайын үй бүлөлүк байланыштарды жандандыруу деген долбоор бар ошонун алкагында. Анан кээ бир мигранттар учурлар болгон, 2 учур такыр тияктан бир аябай кыйын акыбалда болуп калганда ошол документ жагынан жардам берип, алардын билетин алып берип, бияка алып келген учурлар да болгон. Ошол эле кайта Кыргызстанга келген, башка жактан келген эмгек мигранттарын өз үйлөрүнө жеткирген учурлар болгон да. Эми миграциянын баягы бул
глобалдуу маселе экен да, кайталап кетип атам. Бул маселени чечиш үчүн азыр биз азыркы учурда муну мындай жумшартуу максатында эле бул ар тараптуу комплексный иш-чаралар жүргүзүш керек. Бул укуктук жардам көрсөтүү, социалдык жактан жардам көрсөтүү, жанагы окутуу жагынан, юридикалык жактан жанагы документтерин мындай ошону кайта восстановление кылуу боюнча мындай аябай көп мигранттар болуп атат. Анан биздин мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар дагы, мисалы ошол Россиядагы эле биздин диаспоралар бар. Мындай күчтүү, жакшы, ынтымактуу диаспоралар бар. Ошолор да чоң жумушту аткарып атат. Ошолор менен иштешкенге аракет кылып атабыз баарыбыз тең. Мен да кошуп кетсем болобу? Кошумчалап кетиңиз. Максат Жолдубаевич айткандай, мындай болуп атат да, диаспора менен чогуу иштешебиз, бирок бир эле көйгөй болуп атат да, мигранттар кеткенден кийин сөзсүз ошо өзүнүн тартибин сактай турган болсо. Тартипти кандай сакташ керек? Алдын ала бияктан консультация алып кете турган болсо, даярданып, мисалы, аяктан бөлөк эл, бөлөк жер, анан ошондо бияктан туура чечим кабыл алгандан кийин ошол жакта кимге кайрылам деп ошону точно так билсе, кайсы жерге барып кайсы жумушка иштейм деп аны так биле турган болсо, анда аны көйгөй адыраак болот. Эки кокустан эле көйгөй боло турган болсо, биринчи көйгөй это регистрация менен жанагы полиция менен жолугушуу, анда ал сөзсүз бияктан даярданып келиш керек. Ал даярдоо боюнча аны бизге окшогон МПОлор жардам бере алабыз. Биздин дарегибиз жанагы Нарын шаарында Мамбетов атындагы көчө 15, ошонун ичинде жайгашканбыз. Бизге келе турган болсо, биз дайыма жакшы маалымат, жакшы консультация, көп буклеттерди бере алабыз. Дагы кошумча мындай болот да, азыр жанакы буга чейин ар бир региондо миграция кызматынын өкүлдөрү бар болчу да. Анан азыр дагы ошол өкүлчүлүктөр жок болгондуктан, жана мамлекет миграция кызматынын региондордо өкүлчүлүгү жок болгон үчүн элге дагы маалымат жеткирүү кыйынга туруп атат да. Эми айыл өкмөттөр өзүнүн багыты менен иштеп атат, жергиликтүү бийлик дагы өзүнүн багыты менен ушундай коомдук уюмдар менен жана өнөктөштөр менен. Бирок миграция негизги саясатты ушу миграция кызматы жүргүзгөндөн кийин алардын дагы жерлерде өкүлчүлүктөр ачылса деген тилек бар да. Ошого дагы көңүл буруш керек болуп атат. Эми бул үстүнө өкмөт тарабынан каралып атса керек, бирок ошол азыр дагы мындай көйгөй жаратат да. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараткандарына байланыштуу сиздерге эркин микрофон узаталы. Айтылбай калган ойлоруңуздар болсо айта кетсеңиздер болот. Bunlar эркин Баштай бергенде. Эми бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Мигранттардын коргоо күнү. Бул майрам деп эсептелбейт, бирок ушул күндө мынтип айтабыз да, мен ойлойм да, ар бир жаран, миграция кетем деген жаран өзүнүн коопсуздугу үчүн даярдап, өзүнүн алып жүргөн эркин боло турган болсо, ал үчүн биринчиден чын ден соолук болсун. Андан кийин бирке өзүнө баса турган акча тыйындары дайыма жанында боло турган болсо, ошондо миграция кеткенден кийин ал уже мындай өзүнүн максатына жеткендей болот да. Ошон үчүн мен суранарым, ар бир мигрантка дайыма жанында жакшы адамдар, жакшы юристтер, жакшы консультация, жакшы кеңеш бере турган адамдар болсун деп. Төрөбек Абдыразакович. Бул эми азыр Эркин айткандай, ушул миграциядагы жүргөн жарандар, ошол кетебиз деп аткан жарандар үчүн биринчи кезекте ошол өзүлөрү мыйзам чегинде иш жүргүзүп, ошончо көп маалымат алып кеткени бул эң негизги шарт болуп эсептелинет. Андан тышкары ушул мигранттардын аз көрүп атабыз, үйүндө дагы балдары калат, ата энеси калат дегендей да, ошолор да колдоо көрсөтүп, миграцияда жүргөн жарандарыбыздан дагы биздин мамлекетке чоң салым кошулуп келет да. Ошондуктан ошол мигранттарыбызга дагы алыста жүрүшөт, ошолорго иштерине ийгилик калып, ден соолук каалай элек. Эми бул ушул миграция политикасын азыркы учурда туура жүргүзүү үчүн биринчиден ички миграциялык политика керек, бул жерден саясат керек. Ал жерден ошол мигранттарды мына менин коллегаларым айтып кеткендей окутуп, потенциалын жогорулатып, өзүнүн укуктарын билип, анан тияка даяр болуп баш керек да.
экинчиден тышкы саясат, бул жерде саясий да маселе бар. Мисалы кээ бир мамлекеттерде ошол эле Россияда биздин мигранттар, мисалы коңшу биздин эле жакын мамлекеттердин барган мигранттарга караганда бир топ эле жеңилдиктер бар да. Ошол эле регистрация жагынан, патент жагынан. Ошондой эле саясатты биз Түркия мамлекети менен да жүргүзүш керек, мисалы Европа мамлекеттери менен да жүргүзүш керек, АКШ менен да жүргүзүш керек. Мындайча айтканда, баягы Кыргызстан бир эле жакты карабай, болгон жакты карашыбыз керек эми. Тилекке каршы биз мигранттардын мамлекети болгондон кийинчи. Анан үчүнчүсү болсо ошол мигранттардын үй бүлөлөрү биякта калып калып атат, өзгөчө ошо балдарына укугун коргоо жагын, социалдык укуктарын коргоо жагын жакшыраак карашыбыз керек да. Ал үчүн бүт ушул кызыктар болгон тараптар комплекстүү бир иш чара алып барыш керек да. Анан эми кичине мындай позитив, кичине кечке эле мындай негативди айта берем. Мен дагы бир ушу биринчиден жалпы биздин элибизди, ошонун ичине мигранттарды келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктап кетет элем. Анан кийинки жылыбыз бул жылдан ийгиликтүү болсун, аманчылыкта бололу, жакшылыкта бололу. Жалпы ушул кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайбыз. Студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин суроолорубузга Коомчулукту бириктирүү коомдук уюмунун облустук координатору Усупова Динара Эриковна, Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Арунов Төрөбек Абдыразакович жана Улуттук Кызыл Ай коомунун Нарын облустук өкүлчүлүгүнүн башчысы Жолдошбеков Максат Жолдубаевичтер жооп беришти. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.